бул кыйноо да. Бул деген биз жеке ишкерлер эптеп өзүбүз монтоокат кылып атсак, анан биздин буюмду алып сатып, мына бизди карызга батырып үй бүлөсү менен мен айттым, мен өлтүрүп туруп эле алгылам да дедим. Тергөөчүгөчү. Жок деди, өткөрүп бериңиз деди. Болбосо камайм дейт. Мына күнүгө аңдып артымда жүрөт. Камап коем дейт, анан кийин өзүңүз туугандарыңыз келет, тигилер келет, карызыңыздын баарын жабат. Биз билебиз кантип жаптырышты дейт да. Сотто да өзүм чечем дейт. Бул тергөөчү жана УКМКнын тергөөчүсү соттордо чечет экен да. Жогорку сотко чейин өзүм контроль кылам дейт. Бүт алып коем дейт. Антип эле унчук эле бериңиз. Башка жагында чогуп чыгам деп атпайбы. Канча убакыттын аралыгында бүт баарын жаап келип өткөрүп берип атат? Мына бүгүн дейт. 1 жума деп келатып, мен больницада калдым да. Мына ошентип эле келип атат. Мен эл бар да, мен эл менен договорум бар да дедим. Договорду биз урганыбыз жок дейт. Ал мамлекет элден турабы? Элге мен 25 комнат берем да, договорчу үстүндө чогулуш кылды, протокол. Элдин баары келип кол коюп беришти. Макул депчи. Мен да макул болдум. Анын кереги жок дейт бизге. Ошондо жанагы 7 миллиондон ашык кредитиңизди заматта төлөп, күрөөдөн чыгарып, башка бир эме залог коюп туруп, күрөөдөн чыгарып бериңиз, бүттү, анан өткөрүп бериңиз, государствого барасыз. Ошол жактан өткөрүп туруп, алып келип туруп, өткөрүп берип коебуз, бүттү дейт. Эчтекенин кереги жок дейт. Анан сиз өлөсүзбү, өлбөйсүзбү, анын биз жок дейт. Мамлекет үчүн өткөрүп бериңиз дейт. Мамлекет деген, мен айттым, мамлекет деген ушу жеке ишкерлерден, адамдардан турат да, тура. Мамлекет эмнеден куралат? Эл жок болсо мамлекет кайсы? Анан элдин баарын ошентип карызга батырып бизди өлтүрүп, анан мамлекет байып кете бериш керек. Муну мен ошон үчүн эмеге президентке дагы, Камчыбек Кыдыршаевичке дагы, ген прокурорго да кайрылдым да, кат жазып. Бир эмес 2-ден 3-тен жаздым.